Саламатсызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келin сіздің документтеріңізді тексерген кече мен сізге ондай жол белгілерді көргөзүп турайын. Макулсузбу? Конечно. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Туннель. Туннель, о, азаматсыз. Булчу? Прямо разрешено и налево. Прямо и направо. Көрсөтүлгөн багыттар боюнча кетүү деген, э? Бул Самолетный знак бар дегенде, бул учуратылган жер. эмне деген белги негизи бул? Запрещен. Уступать, да, мындай чаганда? Эскертип атат, да? Эскертип атат. Уступать. Самолет жерге жакын учат, деп, э? Эмес бул? Бул знак да разрешенный. 15, 10, 15-20дан башталып скоростьку көтөрүлүшкө мүмкүн деген, да? Жок. Мынау белгиге дагы маани бериңиз. Бул ушул белгинин ушул белгини чындан билбейм. Мына сквозной ветер, буну билем. Ушул билбейм. Бул акча алуучу парковка. Эстеп алыңыз, а? Бул Отдыхный место? Жок. эс алуучу жай. Бул Очки менен неме кылса болот деген. Эмне кылса Разрешенный. Тагып жүрсө болот деген. Очки тагып жүрсө болот деген, э? Негизи ошондой бизде закондо барбы? Очки тагып жүр же очки такпан неге? Солнце защитный деген да ол. Жол эрежесинде тиешеси барбы ошондо сиз айтып аткан? Конечно бар. Мисалы, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү келип туруп, бөлүм кызматкерлери келип туруп, сен эмне очки тагып кетип атасың? Бул жерде не положено очки такканга деген күндөр болгонбу? Жок, ондай болгон. Кандай болгон эмес, э? Ошондо бул айтып атканыңыз туура эмес экен, э? Эмеге? Бул деген көзү азиз инсандар бар деген. Бар деген да, ошо. Разрешен дегенде мындай рухсат бар Сиз деген. айтып аткан ооба. Рухсат бар дегенде эмес, алар эми айла жоктон деле тагат да. Ошону эске алып койсоңуз, э? Бул Запрещенный знак унда дейт. Уступать немеге дейт. Уну эми билбейм. 3 бурчтук белгилер негизи эмне Уступать үчүн? да, уступай. Эскертүүчү. Уступай. Эскертүүчү. Уступай деген да. Ошондо эмнени эскертип атат бул? Воскрешительный знак да, эми кандай десе болот. Бул деген алдыда башка коркунучтар бар, абайла дегенди эскертип атат, э? Мен агер истесеңиз мен русча эле жооп берип коем да. Мен Ооба, жооп бериңизчи орусча. Впереди есть этот, как сказать, опасная зона. Болду, буягын айтып. Бул запрещен, грузовойлар запрещен деген да. Эмнеге запрещен, эмнеси менен запрещен? Тон эмеси менен да, баягы массасы менен, баягы киришүүгө бирсе менен. Сиз каалаган тилде жооп бере бериңиз, мен түшүнөм, любой тилде. 8 тоннагача запрещен, 8 тоннадан жукары запрещен. Булчу? Бул равновременный деген жол. Реверсивдик жол. Реверсивдик жол деген. Туура эле айтып атасыз. Эгерде мындай реверсивдик жол ушул белги туруп, анан эмне болсо өтөсүң, кандай болсо өтпөйсүң билесизби? Ооба, билем. Айтыңызчы. Бул мындай да, келгенде жол светофору болот. Жогорусунда. Светофорго карап, Эгерде жасыл жанган болсо, положено жүрө бересиң. Же жанбаса, запрещенный знак. Эгерде жашыл жанбай, кызыл жанып турган болсо, анда о четке карап өткөнгө туура келет, э? Реверный уже заканчивается, түгөт деген. Азамат. Муну билесиз? Гостиный. Жатакана? Булчу? Бул поезд жолдорго коюла турган эмелер. Знактар. Канча багыттуу? Неме дегениз? Канча тараптуу? Эки тараптуу. Бир тараптуу поезд жол бар деген. Бир тараптуу. Ошо. Азамат, колдон келишинче аракет кылдыңыз. Кудай буйрса дагы эске салып окуп коюңуз, мүмкүнчүлүк болушунча, анан өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн коопсуздук курум таап жүрүңүз. Булбу? Ак жол. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Араван районунда колдон келишинче аракет жасап, Кудай буйрса өзүбүздүн кызматыбызды жасап атабыз. Азыркы учурда жамгыр жаап, колдор тайгалак болуп, колубуздагы белгилер да түшө баштады. Бирок жакшы, мурдага караганда бир кыйла жакшы.